100 000 долларга таза 5 бөлмөлүү жалпы бардык ремонттору бүткөн, толук жашоо шарты бар үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Кайсыл жерде десеңиздер, Бишкек шаары ГЭС-2 болуп калат. Бул дарекке келүү үчүн ошол Жибек жолу менен Алматинка көчөсүнүн кесилишинен Алматинка менен эле бир аз ылдый түшүп келсеңиздер, светофордон кайра Чугуевой көчөсүнө бурулуп туруп, сол тарапка биринчи поворотко ушул биз турган Максим Горький көчөсү 130 дарекке келесиздер туугандар. Жакшы жери мектеп бала бакчага жакын, анан бардык коммуникациялары центральный, газ, суу, свет, канализация, анан трехфазка электр энергиясы дагы кирген, центральный таза суусу, жер астынан чыккан дагы таза суусу бар туугандар. Анан бул жак жагынан ошол Аламидин базарга чыкканы дагы оң, бул тарабы Дордой базарына, жаңы курулган Силквей базары, жаңы автовокзал, Караван базары ошолорго дагы жакын жайгашкан туугандар. Жүрүңүздөр, эми бир катар сиздерге тааныштырайлы. Таза 5 бөлмөлүү ички сырткы ремонттору толук бүткөн үй туугандар. Көчө тарабы ушундай дарбаза калиткасы орнотулган, бул тарабы пескоблок менен тосулган. Порточкадан ошол жактан көмүрдү киргизсеңиздер дагы болот туугандар. Мынакей, киргенде эле бул жак үйүнүн асты сплошной навес болгон, анан бул тарабында болсо дагы бош орундугу бар туугандар. Бул жагына ушунун үстүн навес кылып, ушул жагына жанагы көмүркананы кылып койсоңуздар дагы болот. Мынакей, бул жагы ушундай сплошной навес болгон. Бул навести ачып туруп, болбосо бир чоң бийигирээк кылып арка кылып койсоңуздар дагы болот. Үйүнүн асты бардыгы стяжка болгон туугандар. Бул жагын бир катар көрсөтөйлү, анан үйүнүн ичине дагы киребиз. Үйүнүн бул жак тарабында кенен бош орундук бар. Жеринин жалпы аянты таза документальный 7 соток туугандар. Мынакей, көрдүңүздөр, бул жагында кенен бош орундук бар. Бул жагына дагы каалаган кошумча курулушту курсаңыздар болот. Заборду көрдүңүздөрбү? Ошол забордон бери сиздерге карайт. Кааласаңыздар бул жагына швейный цех салганы, болбосо бир чоң особняк салганы дагы мүмкүнчүлүгү бар туугандар. Көрдүңүздөр, бош орундугун. Эми үйдүн ичине кирейли. Үйдүн бардыгы сырты жылууланып, ушундай жидкий травертин менен кооздолгон туугандар. Кире бериш жайына ушундай темир эшиги коюлган. Келиңиздер. Бул эшиктен киргенде эле бул жер кенен болгон холл, асты кафел болгон, төрт тарабына ошондой ашкана эмеректери орнотулган, раковинасы, газ плитасы, вытяжкасы менен. Бул жерде чай иче турган столдары, ТВ зонасы, анан бул жагында жумшак эмереги дагы турат туугандар. Ушундай. Бул жагын көрсөтүп коелу. Бул жак жагы туугандар мынакей. Ушундай эки эшик коюлуп, бул жагы топкасы туугандар. Кааласаңыздар газ менен, кааласаңыздар электр энергиясы менен, кааласаңыздар көмүр менен жылытсаңыздар болот. Бул жак тарабы туугандар киргенде эле жуунуучу бөлмөсү мынакей. Раковина, күзгүсү, душу, анан унитазы бардыгы коюлган туугандар. Бул жак жагы болсо ошол жаш балдардын бөлмөсү. Терезелер пластиктен, чугун батарейкалар орнотулган, ТВ зонасы, анан бул тарабында 2 кабаттуу кровати дагы турат. Анан бул жак жагы болсо дагы бир спальня бөлмөсү. Мынакей көрдүңүздөр, терезелери пластиктен, жалпы үйдүн потолоктору бийик, полдору ламинаттан экен туугандар. Бул жак жагы мынакей дагы бир детский бөлмө. Жаш балдардын бөлмөсү, ушундай Г формасында экен. Мынакей туугандар. Анан бул жак жагын дагы бир көрүп коюңуздар. Бул жагында болсо дагы ата-энелер уктоочу бөлмөсү. 2 кишилик жумшак эмереги турат туугандар. Кийим сала турган шкафтары, бул тарабында ТВ зонасы, толук жашоо шарты бар. Бардык жылытуу батарейкалары, чугун батарейкалары орнотулган туугандар. Эсин номери экранда турат. Бир катар чалып сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот. Таза 7 соток жер аянтында жайгашкан, ушул толук шарты менен болгон ички сырткы ремонттору баары бүткөн 5 бөлмөлүү үй 100 000 доллар аз маз кеми бар деп шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Бишкек шаары ГЭС-2 Максим Горький көчөсү 130 дарек болуп калат туугандар. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып, анан 100 000 доллардын тегерегиде үй издеген дос туган таанышыңыздарга ушул видеону тезинен жөнөтүп коюңуздар.